Саламатсыздар урматтуу теле көрүүчүлөр, Нарын облустук медиа борборунун түз эфиринде актуалдуу маек көрсөтүүсү. Биз алдыда Ислам каржы кооперативинин ишмердүүлүгү туурасында маек курмакчыбыз. Ал эми биздин суроолорубузга Ислам каржы кооперативинин төрагасы Орозобеков Бакыт Чынарбекович, ушул эле кооперативдин Нарын облусу боюнча директору Турганбаева Жеңишгүл Асанакуновна жана юрист Трамбаева Розелия Жапаровналар жооп беришмекчи. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Саламатсыздар. Ислам каржы кооперативинин артыкчылыктары боюнча, деги эле ушу кооператив боюнча маалымат берип кетсеңиз. Саламатсыздарбы. Биз ушул Нарын элине атайын биздин кооперативдин ишмердүүлүгү жөнүндө бир аз кичине маалымат бере кетели деп келдик. Биздин кооператив 2022 жылы 15 январда түзүлдүк, каттоодон өтүп, ошондон бери элибизге кызмат кылып келатабыз да. Биздин кооперативдин 5 программасы бар. Биринчи эле турак жай, экинчи автоунаа, үчүнчү бизнес, бул айыл чарба, дыйкан чарбаларына жардам, төртүнчүсү рефинансирование. Эгерде сиздердин кандайдыр бир финансылык уюмдарда карыздарыңар болсо, аларды да жапканга жардам беребиз. Бешинчиси бул спецтехника, атайын техникалар, айыл чарба техникалары, курулуш техникалары. Биз атыбыз айтып аткандай, Ислам каржы кооперативи жардамды эч кандай пайызсыз узак мөөнөткө элибизге жардам беребиз. Кандай кепилдиктер бар? Сиз жооп берип коесузбу, юрист катары? Хорошо. Кепилдик маселесине каралсак, бул эң биринчиден мыйзам чегинде каттоодон өткөндүгү, андан кийинки суроо бул мыйзам чегинде иш алып баруусу, албетте. Биринчиден кооператив болгондуктан бул именно мүчөлүктүн негизиндеги уюм болуп эсептелинет, ыктыярдуу уюм. Кишилер, адамдар бул өз ыктыяры менен келип, биригип, кандайдыр бир астыда турган максаттарын чечүүчү уюм катары кабыл алсак болот да. Бул албетте уставдын, положениялардын негизинде жана ошондой эле Кыргызстандын мыйзамдарынын негизинде иштөөчү уюм болуп, анан ошол мыйзам чегинде иштөөсү бул определенный бир кепилдиктерди берет да. Андан тышкары дагы мүмкүн биздин төрагабыз айтып кетет, бул инвесторлордун дополнительно дагы каржылоосу да. Бул дагы бир кепилдиктердин бир инструменттери катары кабыл алсак болот да. Жогоруда инвесторлор деп кеттиңиздер, ошо инвесторлордон да каржылык колдоолор көрсөтүлүп турабы сиздердин кооперативге? Ооба, биз негизи кооперативдер азыр Кыргызстанда көп эле да. Баары өзүнүн күчтөрү менен ачылган да кооперативдер. Биздин Ислам каржы кооперативи инвесторлордун сунушу менен түзүлдүк да. Бизден көбүнчө бизде азыркы учурда 3 инвесторубуз бар. Булар араб мамлекетинен, араб туугандар. Арабтар эми бизге мындай жаңылык эмес, көп эле жардам берип атат. Таза суу чыгаруу боюнча, социальный городокторду куруу боюнча, ошол да бир жардамдын бир багыты десек болот, ушу кооперативдерди колдоо максатында. Биздин инвестор 50%. То есть 50%-ын ала турган үйдүн же буюмдун 50%-ын инвестор көтөрөт, 50%-ын биз эл ашар жолу менен, топтоо жолу менен биз өзүбүз топтойбуз да. Ушу ислам каржылоо дегенди кандай кеңирээк түшүндүрүп кетсеңиздер? Эми ислам бизде шарият жагынан кыргыз эли көп эле билип калдык да, маалыматыбыз көп эле да. Ислам каржылоо бул дүйнө жүзүндө көп эле практикалар болуп келатат да. Ислам каржылоо деген бул муктаж адамдарга эч кандай үстөк пайызы жок муктаждыгын чечүү. Азыр биздин биринчи максатыбыз ошол ислам каржылоону элибизге жайылтуу. Анткени биз азыр 30 жылдан бери, союз тарагандан бери башка каржылоону элибиз билбейт, банктан башка. Банк бул пайызы жок, банк акча бере албайт, каржылап жардам бере албайт да. Биздин азыркы элибизге сунуштап атканыбыз ошол муктаждыгын, ошол адамдын муктаждыгын пайдаланып
үстүнөн пайда көрүү эмес, ошол муктаждыгын чечүү болуп атат да. Эми шариятта билесиздер да баарыңар, пайыз алганда адам, бергенде адам күнөөлүү да. Эми азыр элибиз күнөөгө баталы деп пайыз алып аткан жок да. Оокат кылалы, жашоосун оңдойлу деп. Бирок 30 жылдан бери бул эми баарыбыз Кыргызстанда жашап, мен ошол пайыз алган банктардан кредит алган киши катары билем да. Эч качан кредит алган киши жашоосун оңдой албайт. Анткени карыз деген сөз үстөк. Бул харам, то есть арам да, адал эмес. Адал эмес оокат кылуу бул жашообузда өзүбүзгө кыйынчылык келип атат да. Ошон үчүн азыр бизде жашообузду мындан кийинки жашообузду өзгөртүш үчүн ошол пайыздан, арам акчалардан же болбосо арам дүйнөдөн мындай түз жолго түзүш керек да, түшүш керек. Ислам каржылоо кооператив аркылуу тезирээк оңоюраак болот да. Ошентип биз азыр элибиздин дагы муктаждыгын чечип, бир адамга жардам берсек, ошол адам муктаждыгын чечип, жашоосун оңдоп кетсе, биз үчүн ошол сыймык, ошол жеңиш да. Кайсы программаларыңыздар актуалдуу болууда? Биз негизги биздин кооператив негизги 5 багыт боюнча иш алып барабыз. Биринчиси кыймылсыз мүлк, экинчиси автоунаа, жеңил автоунаа, үчүнчүсү бул айыл чарба техникалары, спецтехникалар, төртүнчүсү болсо рефинансирование, бул банктарда карыздарын жаап берүүгө мындай жардам беребиз. Бешинчиси болсо бул инвестирование. Инвестирование болгондо именно ошо айыл чарбада жанагы мал жанды өнүктүрүү, жосо жер иштетүү боюнча дагы жардам берүүгө даярбыз. Бирок бизде нарында көбүнчө ошо турак жай менен камсыз кылуу маселеси менен автоунаа, спецтехника боюнча көбүрөөк кайрылып жатышат азыркы учурда. Анан эгерде кызыккан суроолоруңуздар болсо, бизге келсеңиздер болот. Биздин Нарын области боюнча офисибиз, негизги офисибиз бул МДС аймагында Ленина 112 адреси боюнча келсе болот. Телефон номерлерди айта кетейин: 0709 51 83 31 телефондоруна байланышсаңыздар болот. Жарандарыбыз ошо сиздерге кандай документтерди алып келиш керек экен? Мисалы үчүн каражатын кандай кылып которуп берүү жолу мененби же накталай төлөм менен төлөшөбү? Ошолор боюнча да түшүндүрүп кетсеңиздер. Бизде банк аркылуу иштейбиз. KCB банк менен кызматташабыз. Жарандарыбыз биринчи келип офисибизде маалымат алгандан кийин, эгерде биздин программалар жагып аларга ылайыктуу боло турган болсо, биринчи заявление мүчөлүккө арыз жазышат. Андан кийин анкета толтурулат, кайсы программаны тандашты. Андан кийин келишим түзүлөт, договор. Андан кийин ошол договордон кийин барып счетко, KCB-ге акчасын төгүп келет. Бизден 5 программа тең бирдей шарт менен иштейт. Минималдуу төлөм 15% ала турган мүлктүн, максималдуу 6 айга чейин. Кайсы убакытта ала турган мүлктүн канча көбүрөөк пайызын төгө турган болсо, ошончо тезирээк алганга мүмкүнчүлүк бар да. Бизде 2 айдан 6 айга чейин күтүүнөн өтөт. Жогоруда да айтып кеттиңиз да, ошо 50% инвесторлор тарабынан каржыланып берилет депчи. Ошонун 50%-ын төлөп бере алышабы? Жок, бул жерде ала турган мүлктүн 50%-ын, биринчи первоначальный взностун 15% же 20%, ал ким өзүнүн алышына жараша болот, аны келе турган пайщик ал өзү төлөйт. Минималдуу 10%, 5% биздин кооперативдин өзүнүн эмгек акысы, услугасы да. 50% инвестор өтөрүп бере турган, ал алып берип аткан убакта. Алып берип аткан убакта инвестор 50%-ын төлөп алып берет, Ооба. Бирок ошол 50%-ды кайра толуктап төлөп бүтүрүш керек 6 айдын ичинде. Ооба, 6 айдын ичинде эмес. 6 айдын ичинде биз үйдү же автоунаа биз жардам берип аткан, бизге муктаждык менен келди да кайрылды. Күтүү мөөнөтү. Мисалы үйгө турса, ошол 6 айдан кийин үйдү алат. Үйдү алгандан кийин биз 25 жылга чейин эч кандай үстөк пайызы жок, 25 жылга чейин бөлүп беребиз да.
ошол алган сумманы. Ошол сумманын 50%-ын инвестордун каражаты менен, 50%-ын элдин чогулткан каражаты менен алып бересиздер, анан 25 жылдын ичинде анан төлөп бүтүрүш керек. 25 жыл деп көп киши мындай коркуп кетиши мүмкүн. 25 жылдын ичинде баягы ким бар, ким жок дегендейчи. 25 жыл созгонубуз бул ай сайын төлөм чөнтөккө жеңилирээк болсун деген эле кеп да. Эгерде мүмкүнчүлүгү болсо, каалаган убакта тезирээк жаап койсо болот. Анткени бизде пайыз жок болгондуктан алган киши 10 жылда төксө деле, 20 жылда төксө деле ошол сумманы төгүп берип атпайбы. Карыз болбойм, тынчыраак жашайм дегендер тезирээк кутулганга аракет кылышат да, баары эле. Бүгүнкү күндө эми сыр болбосо Кыргызстан боюнча канча мүчөңүздөр бар? Канча адамды ошо үй, турак жайлар менен, автоунаа менен камсыз кылдыңыздар? Ушулар боюнча да айтып кетпейсиздерби? Биз берген маалымат иретинде. Ооба, жакшы суроо. Биз ачылгандан бери ушул иштеп атканыбызга 9-ай кетип атат да, 8 ай иштедик. 8 айдын ичинде 120дан ашык биздин жараныбызга жардам бере алдык. Ошонун теңи автоунаа, теңи үй, турак жай да. Бир аз ичинде арасында бар инвест бизнеске алып аткандар, жанагындай карызын жапкандар да. Азыр мына бүгүн келгенибиздин себеби да ошол. Нарын жеринде биринчи пайшыгыбыз баягы 4 ай мурда кезекке турган мал чарбасына деп. Ошол бүгүн сделка болду. 2 иштен 1 иштеп, сделкага да келип, Нарын элине биздин өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү айта кетели деп сиздерге кайрылып келип атабыз да. Биз эми элибизге өзүбүздүн жардамыбызды, мүмкүнчүлүктөрүбүздү дагы айтып кетели. Дагы бир жолу биздин максат элибизге жардам берүү. Азыр кооперативтердин тегерегинде болуп аткан кичине кырдаалдан элибиз коркуп турат да. Анткени кыргыз элин көптөгөн компаниялар келип, кыргыз эли ушундай ишенчек эл экен, ишенчегинен пайдаланып алдап кетип атышат да. Азыр суроо туулуп атат да, кооперативге ишенсек болобу, ишенбеш керекпи деген да. Кооператив, азыркы кооперативдин тегерегинде кырдаал кооператив система күнөө эмес. Аны иштетип аткан адамдарда да күнөө. Кооператив эгерде Кыргызстанда жаңы түзүлүп, жаңы иш алып барып аткан болсо, анда кооптонсок болмок да. Бизден башка кооперативдер иштеп аткан өлкөнү карап көрсөңөр, өтө жемиштүү иштеп атышат да. Аларда бардык тармакта кооперативдер. Мисалы кооператив деген кыргыз эл илгертен эле бул ушул жашоо менен жашап келгенде ашар жолу деп коет. Бир кишинин алы бири башка, жамааттын алы башкача. Бул жерде ошол кооператив бири-бирибизге, мисалы турак жайга муктаждар деп коет. Бир киши турак жай алыш үчүн азыркы учурда канча аракет кылыш керек, канча акча топтош керек. Эгерде ошондой адамдар чогулуп туруп, бири-бирибизге жардам берсек, бул эми черный касса барыбыз эле ойноп жүрбөйбүзбү? Бул оңоюраак, тезирээк болот да. Ошону эгерде правиласын бузбай, биздин өзүбүздүн кооперативдин уставы, өзүнүн закондору бар да, эгерде ошону бузбай иштей турган болсо, бул өтө мыкты система. Эгер мындай карап көрсөңөр, кооператив иштеп аткан өлкөлөрдө эч качан банк өзүнүн пайызын көтөрө албайт. Анткени альтернатива кооператив бар да. Бизде эч кандай андай башка варианттар болбогон үчүн биз айласы жок банкка кайрылабыз. Банктар ошондой ставкаларын көтөрүп коюп атат да. Азыр биздин дагы бир жолу элибизге кайрылып кетейин. Биздин максат өзүбүздү реклама кылып, элибизди бизге тартыш керек эмес. Биз элибизге ушундай мүмкүнчүлүк бар экенин көргөзүп, биз өзүбүз бири-бирибизге жардам берип, азыркы турак жай муктаждыгын, автоунаа же болбосо мал чарбасынын өнүктүрүү боюнча эч кандай башка финансылык уюмдарга кайрылбай туруп эле бири-бирибизге жардам берип эле бул жерден өзүбүздүн жашообузду оңдоп, азыркы ситуациядан оңой эле чыгып кетсек болот да. Договор түзүлгөндө мындай бир тараптуу эмес да, эки тараптуу түзүлгөн. Бул эмне дегенибиз, мисалы, ар бир бизге келген резиденттер ар жыл сайын 3 айдан каникул алганга мүмкүнчүлүктөрү бар да. Анан мисалы январь, февраль, март айларына каникул ала турган болсо, ал резидент жана ай сайын төлөмдөн каникул ала албайбы?
январь, февраль, март айларында каникул алса, апрель айында баягы эле мурунку төлөп аткан сумманы төлөйт да. Арттагы 3 айды баягы мисалы кыймылсыз мүлккө түзгөн болсо, ал 25 жылга түзөт да. Анан 25 жыл 3 ай болуп узарып калат да. Арттагы төлөнбөй калган 3 ай эң арттагы баягы срокко бар эле кошулуп калат. Баягы арттагы 3 айды биз 3 ай төлөбөй калдыңар, кайда бизге келип ошол 3 айды кошуп бергиле деп баягы кыйнабайбыз. Элге кыйноо жок. Ошол мүмкүнчүлүктү ар жыл сайын пайдаланса болот. Бул баягы биздин резиденттерибиз үчүн, эл үчүн чоң жеңилдик деп ойлойбуз. Андан сырткары программалардын баардыгы тең максималдык түрдө мындай сроктору, мөөнөттөрү эң узак убакытка чейин коюлган да. Мисалы автоунаа 10 жылга чейин, спецтехника 7 жылга чейин, кыймылсыз мүлк 25 жылга чейин ошондой коюлган да. Рефинансирование 15 жылга чейин. Кардарлардын өзүнүн тандоосубу бул турак жай автоунааны алууда? Ооба, муктаждык, ар бир адамдын өзүнүн муктаждыгы бар да, бизге айтып атпайбыз муктаждыгын чечүү. Ислам каржылоо деген эле ошол. Бирөө турак жайга муктаж. Бизге келди, биздин шарттарды көрдү, эгерде ылайык келип жага турган болсо, биз муктаждыгын жардам беребиз чечкенге. Автоунаа, мисалы, азыр эми баарыбыз эле Европаны карайбыз да, Европада мындай экен, тиги салондон алышат экен машинаны депчи. Бизде да ушундай жашоо мүмкүнчүлүгү бар да. Азыр биз Кыргызстанда автоунаа бар, бирок биз башка мамлекеттерден утилге чыккан автоунааларды айдап жүрөбүз. Эмне себептен? Анткени каражатыбыз жетпейт. Азыр кичинекей эле каражат менен ошондой мындай жылы жаңыраак бузулбаган машина алсак болот. Азыр бардык кишилерди карап турсаңар, машина алам деген запчастин ойлойт да, сразу элечи. Запчастин табабызбы, табылбайбы? Анткени ал эски машинаны алып, бузулуп, столордо жүрүп, көнүп калганбыз да. А эгерде жылы жаңы жакшыраак машинаны ала турган болсок, ал запчастин кереги жок ага. Биз дагы азыр мынакей минимально 15% деп атпайбызбы? $10.000 машинаны эсепке ала турган болсок, $1.5 төктү, 6 ай күттү, $10.000 машинаны айдаганга мүмкүнчүлүк бар. $3.000 төксө ошондой эле, $20.000 машинаны айдаганга мүмкүнчүлүк бар. Каттоо жагы боюнча кыскача маалымат айтып кетсек дагы туура болот деп эсептейм. Анткени бизге кайрылган адамдар көбүнүн суроосу кимге катталат, кооперативдин намынабы же биздин намыбызгабы деп сурашат да. Бул дагы жана сиз сурап кеткен бир кепилдиктердин бир инструменти катары да кабыл алсак болот да. Мисалы үчүн айтып келсек, пайшиктин кандайдыр бир датасы келди ала турганда, ошол датага жакындаганда биз звонок кылабыз же болбосо пайшик өзү деле уже издөө мындай процессин башташы керек да. Унаа болобу же болбосо турак жайды кыймылсыз мүлк болобу өз ыктыяры менен, өз каалоосу менен тандайт дагы. Ал тандаган мүлктү бизге баалоого жөнөтүш керек да. Оценщик аны баалап бүткөндөн кийин чындыгында бул бизге дал келет, биздин шарттарга туура болот, документтери жакшынакай уа болду деп туура деп тыянак чыккандан кийин бул уже оформленияга кетет. Оформление маселеси каттоосу кыймылсыз мүлк албетте бул госрегистрде өтөт. Ал эми унаа болсо бул мамлекеттик учреждение также унаада өтөт уюмунда. Бардык оформление 2 этапта өтөт. Биринчи этап болсо бул тиги сатуучудан кооперативдин намынан кийин өткөргөндөн кийин биз биякта уже сатуучу катары болуп, бизге кайрылган пайшикке кайра бөлүп сатуу менен анын намына каттайбыз да. Жыйынтыгында тандап алган мүлк пайшиктин намына катталат. Госрегистр болобу, унаа болобу экөөндө тең, именно менчикте ким деп маалымат алганда биздин пайшиктин фамилиясы, аты жөнү чыгат. Бир гана нерсе биз чектөөгө коебуз да, арест деген маселеси турат. Анткени ал үйдү же болбосо унааны акырына чейин төлөп бүтмөйүн бул чектөөдө турат да. Төлөп бүтөрү менен биз кайрылабыз жана тийиштүү органдарга бул мындай адам полностью төлөп бүттү, төлөмүн чектөөдөн чыгарып, аресттен чыгарып бериңиздер деп суранабыз деп.
Андан кийин бул мүлк ошол бойдон бошойт и акырында мындай толугу менен кардардын же пайшиктин наамына мындай толугу менен тиешелүү болуп калат да, эч кандай чектөөсүз. Ошону айта кетейин деп аткам. Чектөө учурунда колдоно берет да, э? Ооба. Албетте чектөө учурунда эч кандай мындай мыйзам чегинде просто башка бирөөгө кайра сатып же болбосо кайра күрөөгө коюуга чектөө салынат. Машина тарабы мисалы үчүн свидетельство же техпаспорт деп коебуз го, элдечи техпаспорт колунда болот албетте, анткени кыймылдап туруш керек да автоунаа, ошондой эле мындай толук свободно жүрө берет да. Турак жайда болсо жана айтып кеткендей башка бирөөгө сатып же кайра күрөөгө коюуга банктарга ошого чектөө коюлган да. Жашай берет өздөрү татынакай эле, эч кандай мындай өтө прямо мындай пайдаланганга чектөө коюлган эмес биз тараптан. Студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.